Ар аптанын Жума күндөрү Баткен телеканалында кечки саат 8:30-да кечки Баткен телекөрсөтүүсүн көрүңүздөр. Мана ушундай ардактуу телекөрүүчүлөр, албетте аптанын Жума күнү Баткен телеканалында кечки Баткен көрсөтүүсү башталды. Ассаламу алейкум, баарыңыздарга кутман кеч каалайбыз, ардактуу айымдар жана мырзалар, биздин сүйүктүү жалпы кары жаштар, көрөрмандар, баарыңыздарга дагы бир ассаламу алейкум деп бүгүнкү эфирибизди баштоо алдында турабыз. Андыктан жалпыңыздарды экранга жакын келүүгө баарыңыздарды чакырабыз, ардактуу замандаштар. Бүгүн болсо 4-декабрь күнгү Жума күнү. Бүгүн өзгөчө кыргыз элинде өзгөчө күн десек болот, өзгөчө бир майрам десек болот. Анткени ушул майрамдардын бирөөсү бул ушул күндөрдүн султаны бүгүн Жума күн. Андан сырткары бүгүн болсо Кыргызстанда, кыргыз элинде өзгөчө майрам деген себеби ушул атабыз Манас эпосунун бүгүн ушул күнү деп белгиленип келе жатат. Ошондуктан бүгүнкү жалпы ушул манасчы агаларыбызды, манасчы инилерибизди баардык ушул кыргыз элинин учурдан пайдаланып, майрамдар менен куттуктап кетмекчибиз. Биз болсо түз эфирдебиз, ардактуу замандаштар. Андыктан сиздердин жарым саат убактыңыздарды алабыз. Баткен телеканалынан эч жакка которбоңуз, биз менен бирге болсоңуз, буюрса кызыктын баары алдыда. Бүгүн бизде студиябызда мейманыбыз бар. Анда эмесе ардактуу көрүүчүлөр, тааныштыра кетейин. Бүгүнкү күнүбүзгө, бүгүнкү темабызга отурлай, биз дагы студиябызга дал ушул маданияттын мыкты кызматкери, манасчы агабыз Айбек Жунусов мырзаны бүгүн студиябызга чакырганбыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Студиябызга куш келдиңиз. Көрүүчүлөр менен амандашып, саламдашып алсаңыз болот. Амансыздарбы, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мен сыймыктанган, мен сыйлаган Баткен эли. Жалпыңыздарга ысык салам. Айбек мырза, кечки маанайлар кандай? Кандай келип алдыңыз? Кудайга шүгүр, жакшы. Сизди учурдан пайдаланып ушул маданияттын мыкты кызматкери төш белги алганыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Майлуу сүттүү болсун. Албетте ушул элиңизге, жериңизге ушундай кызмат кылып жүрө бериңиз. Ушул сыйлык тууралуу сизден бир-эки ооз окугум келип атат. Негизи ушул сыйлыкка жетүү үчүн сиз маданият тармагында канча жылдан бери эмгектенип келе жатасыз? Рахмат. Бул сыйлык мен үчүн, менин сыйлыгым бул сыймык элдики, сыйлык меники дегенде, мен бул сыйлыкка жетиш үчүн көп жылдан бери эмгектенип жүрөм. Өзүм маданият тармагына келгениме 7-8 жылдын жүзү болду. Жаш кезимден, бала кезимден эле манас айтып жүрүп, эми ошонун акыбеттери, маданиятка кошкон салымымдын акыбети кайтты. Демек канча жыл болуп калды ошондо толук алганда? Мен манас айтканыма 25 жылдын төгөрөгү болду да. Жакшы, азыр анда ардактуу телекөрүүчүлөр, бир аз жалпыңыздардын көңүлүңүздөрдү биздин ушул Айбек Жунусов агабыздын дал ушул өзгөчө толкунданып турган учуруну биздин кесиптешибиз барып, учурдан пайдаланып баягы сюжет катары тартып келген болчук. Анда баарыңыздардын көңүлүңүздөрдү дал ушул сюжетке кезек берели, андан кийин маегибизди улантабыз, бизден алыстабаңыздар. Кызым бар, ал дагы азыр кичине кырдап. 4-декабрь Манас күнүнө карата 5 жашынан манас айтып, маданий иш-чараларга активдүү катышып келген Айбек Жунусовго Баткен райондук маданият бөлүмү райондук администрациясынын сунушу менен Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маданияттын мыкты кызматкери төш белгиси ыйгарылды. Ал облустагы көзгө көрүнүктүү манасчылардын бири. Айбек Жунусов манас айтууга аралашып калган учурду төмөнкүчө эскерет. Акбаралы Мурзалиев деген раматтуулук агайыбыз бар болчу, музыкант. Ошол агай ошондо түрткү берген. Ошондон мектепке кирдим. Мектепте окуп жүргөнүмдө ошол агайдын
Лира деген кружогу бар болчу. Ошондо ошол агай Айбек сен ушул манас айтканды үзбөй, токтотпой ушуну айтып, келечекте Баткенден бир чоң манасчы чыгарышка бир дем бол, күч болду. Ошол агайдын эмеси өтө таасир эткен мага. Ар аптанын жума күндөрү Баткен телеканалында кечки саат 8:30-да кечки Баткен телекөрсөтүүсүн көрүңүздөр. Мына ушундай Айбек агабыздын өзгөчө толкунданып кубанып турган учуру дал ушул биздин сюжеттен көрө алдыңыздар, ардактуу көрүүчүлөр. Айбек ага айтсаңыз, ушунда сиз үчүн баягы бул нерсе күтүүсүздөн болду же күткөнсүзбү, ушундай алам деп ойлодуңуз беле? Бул нерсени бирок ушул нерсеге жетем деген ой, кыял болгон. Бирок кече ошол сыйлык тапшыруу аземи мен үчүн бул күтүүсүз болду. Кандай мындай ошол сыйлыкты атканда сизде кандай бир мындай эмоциялар болду, толкундоолор болду? Жок, эми толкундоо болот, ар бир адамда болотчу. Себеби бул сыйлыкка жетиш үчүн же кичинекей эле бир элдин сүймөнчүгүнө арзыш үчүн бул өзүңдүн кичинекейиңден баштап түзгөн фундаментиң ушундай да, эми фундаментти куйганда дагы урабай куюлса экен деген бекем болуш, ошондой болуш керек деген эмеде болот. Бирок маданиятта жүргөнүмө дагы сыймыктанасың. Негизи канча жылдан бери манас айтасыз? Мен бала кезимден айткам манасты. Анда манастын балалык чагын айткам. Ошондон бери уланып мага дем бердилер, күч берди. Бул дем бергендер менин ошол мугалимдерим, ата-энем, биринчи орунда ата-энем, албетте ошо өзүмдүн агай эжекейлерим, андан кийин райондун деңгээлине чыгып, районго келип айтып жүргөнүмдө ошо бала кезим болчу. Айсул эже Хаджаева, Кишимжан Кадырова эжелер дем күч берип колдоп келет, колдоп келет, ар дайым колдоп. Чыгармачылыктагы жолумда бүт мен кесиптештерим баарысы мен колдоп коштоп келет. Албетте. Биз дагы Баткен телеканалы ар дайым даярбыз колдогонго сиздерге окшогон инсандарды. Эми айтсаңыз, ушул манасты жаттап айтасызбы же сизге бир кандайдыр ушул айтып атканда аяндар келип ошондон айтып кете бересизби? Манасты негизинен окуйм. Чыгарманы толук окуйм. Мына эми баягы күчүм жетишинче жаттайм. Бирок калганын эми бир эле 3 мүнөттүк кырды жаттап алып, текстин жатташ өзү кыйын. Анча сапты же анча эмени бир жаттап сиңирип алыш, бул адамда бир эме дагы болуш керек да, кызыгуу болуш керек. Ошо тулку боюңа сиңириш өтө кыйын маселе. Чоң рахмат. Азыр мен анда көрүүчүлөрүбүзгө викторина оюндарыбыз бар эле. Уруксат этсеңиз мен көрүүчүлөргө берип, андан кийин маегибизди улантсак. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн Манас эпосунун күнү деп айта атабыз. Ушул Манас эпосунун күнү кайсыл жылдан бери ушул белгиленип келе жатат? Азыр биздин режиссерлор экрандын астына мынакей варианттар менен суроону чыгарды. Эгерде сизде кандайдыр бир жооңуз бар болгон болсо, анда экрандын астына дагы биздин 0223 03 03 66 телефон номерине мынакей чыгарып койду. Ушул дал ушул номерлерге сиз
байланышка чыгып, WhatsApp аркылуу эмес, байланышка чыгып жоопторду айтсаңыз болот. Ал эми WhatsApp аркылуу сиздер Айбек мырзага же болбосо биздин дарекке кандайдыр бир ой пикириңиздер болсо жазсаңыздар болот. Анда дагы бир рет мен сиздерге айта кетейин, Манас эпосунун күнү кайсыл жылдан бери белгиленип келе жатат. Бул 3 эле вариантты койгонбуз, үчөөнүн бирөөсүн тандап туура жооп айтыңыз. Эгерде сиз биздин 3 сурообузга туура жооп берген болсоңуз, анда биз сизге моңдолгон биздин демөөрчүбүз ушул Эркатай, мынакей экранда да көрүнүп турат, Эркатай дүкөнүнөн сизге биз ушундай чоң белекти беребиз. Албетте сиз биздин 3 сурообузга туура жооп берген болсоңуз. Ал эми албетте адамдар баягы жаңылыштык болот. Бир же эки эле жоопту берип калган болсоңуз, анда сизди дагы биз куру кол кетирбейбиз. Биздин экинчи демөөрчүбүз дагы бар. Бул Кыргызстан дүкөнү. Сиз бул жактан арзан жана чекене дүң баада ушул үй керектүү бардык таттууларды же болбосо орусча айтканда продукталарды ушул жерден алсаңыз болот. Андыктан бизге дароо байланышка келиңиз. Азыр биз байланышты сөз бир канча убакыттан кийин кабыл алганга даярбыз. Анда Айбек мырза келиңиз. Өзүңүз жакшы билгендей эле, жакында эле ушул биздин манасчы агаларыбыздын бири, ушул Дөөлөт Сыдыков рекорддор Гиннестер китебине кирүү максатында 14 саат 27 мүнөт тынбай Манас айтты, билесиз. Анан ушул Манасты айтып атканда баягы сууда ичпестен, баягы эшикке деле чыкпастан ушул баягы жайынан жылбай мындай айтканда айтып отурду да. Сиз ушул көрдүңүзбү ушул айтып атканда? Сизде кандай бир ошол Манас чагабыз Манас айтып атканда бир мындай сизде дагы бир ойлор пайда болдубу? Ар бир адамда өзү ошондой трансқа кирип же ошондой чоң эмени алыш бул өтө кыйын. Мен Дөөлөт Сыдыков менен чогуу жүргөм. Экөөбүз тең курбуз. Бирок ошол Дөөлөт айтканда же башка манасчы Ырысбай эке айтабы, Замир Баялиев айтабы, ким Манасты ким айтпасын, бул жакта турган менин денем титирейт. Бирок мен ошондон бир эргип алам. Ошол Манас айтып атканда, кече Дөөлөт айтканда дагы ушунчалык эмеден прямой эфир карап отурдум Facebook'тан. Ошону мынакей баягы эртең мененки 9-дан баштап менче түнкү 12-ден өткөнгө чейин айтып отурду. Бул дагы өзгөчө бир кыргыз үчүн сыймык десек болот. Ардактуу көрүүчүлөр, азыр эми сизди Манас айттырабыз азыр. Сиз дагы баягы транска кирип токтой албай каласызбы? Транска киргенде негизи транска киргенден кийин негизи токтош кыйын. Бирөө токтотуп калса мындай чочуп кетип бир нерсе болуп калбайсызбы? Неге чочуп бердиң, тургузуп бердиң дебейсизби? Жок, андай эме жок. Эми биздин баягы шартыбызга байланыштуу эми убактыбыз кыска, ошондуктан мен сизден суранабыз, баягы транска кетерде колуңуз көтөрүп коюңуз, мен токтотуп калам. Убактыбыз аз да, ошондуктан мындай кылып коеюн. Мындай болду деп койсоңуз, анан ошол жерден сизди токтотуп калайын. Азыр анда сизге келиңиз Манас айтууга убакыт берели. Андан кийин ардактуу көрүүчүлөр, мен суроонун жоопторун кабыл алганга аракет жасайм. Кезек анда Манасчы Айбек Жунусов агабызда кезек. Мен анда Манас атабыздын чоң казат, бул өтө актуалдуу, баягы өтө бир эмес күчтүү жери ушул мен эме кылып жүргөндөн чоң казат, анан Канекейинен Тайторун чапкан жери да. Азыр мен ошо чоң казаттан үзүмдү айтып кетейин. Калыма каптап келгенде ошондо кырам туган кырык чуру, Манаста буран чакырып качырып кирди Сангулгу, каптаган тубандай качырган камандай, эпкени дайыр сели болуп, кайраты дайра күл болуп,
жайнап келді қырғыз елі, жан несіп алалбай, қаншаның қан төгіліп, қайнап келген қалың елі, екі жақ бүлініп, ел бірінде тұрғанда, ақ балтан шубаға, ай жаңжұңға жеткен жер жаңжұңды, ошонды шубақ күй қашқан, көмі қой өткені, оңылу шубақ алғыча, қайырып найз сайғыча, атаңның гүл дүние, мұн үшін қарасаң, алу кен ер қалча, қиды бат қоңырбай, ақ балтан ұлына, ошонды жеті барғана, жеткен жерде ер қалча, ошонды арыстан туған шубақты, көк алланың үстінен көмі қойып өткені, оңылып қалча алғыча, қайырып найз салғыча, мұн үшін қарасаң, қыраның монастырьге, кеше қаңайдан келген белеге, алтын айдар чоқ белбу, Азиз хан Алмамбет, ұлғыл сарала, ұлғыт ошонды, атаңның гүл дүние, қоңырбай жеткен жер қалчана, қабырған беті деп, қирап кетер кезі деп, чындап мұқта бүткені, қоңырбай қалчанын өдегенде уызынан, үгі қан кетеп, қайраты қачып бұйынан, қансырат ал кетеп, қайрылып қайра Алмамбет, төбетектен аларда, ұзынынан саларда, қыранын үзіп алғара, жөнөй берді зақымдап, жаралы болып қоңырбай, жан айласын табалбай, ошонды қошуңа керіп кеткені, кебезбели бұл кең өтік, кечілден қан ер қалча, қиды батыр қоңырбай, ақыл алғана, айжаңжың мен қоңырбай, араға елші салғана, ошонды елшіге келген шаң тибес, Манас үтініп, жеті күн бұр сұрада, мұн ошонды шаң тибес, айтқан сөз жөн емес, тілеп келдім матая, тілнеге күніңіз, арыстан Манас қабылан, жеті күн бұрсат беріңіз, қардан саң Манас, қырамын десең ел мына, елшіге келдім өлтірсің, алдыңда қалмақ мен мына, мұқтап жатып ұрыштық, ач бүрді жұлыштық, берен қаншаң ер өлді, бел байлаған шер өлді, қараламан шер үйден, қанша сансыз жан өлді, кеңешелі елменен, ел билеген қан менен, анан ұрышар болсу ұрыштық, ұрышпасақ жөнеле, ынтымақта тұрыштық, деп ошентіп чаң тибес бұрса сұрап тұрғанда, айтқанына көндеме ай көлің Манасқа болан, ошонды жеті күн бұрсат берді, бұрсатты Манас берді деп, ошонды қырғыздардың барысы, еркен ұқтып алышып, ерге бұр салышып, чатыра шойнып чатырап, құтырма шойнып чатырап, жашы мен қарысы, жай жатып қал барысы, ошонды чалғанға жүрсің чарчабас, ұрыққа жүрсің ұрықпас, ойын туған Алмамбет, жетіп келді Манасқа, мұн ошонды ер алмаң, мұндай кебін салғана, ай көлім Манасқа болан, жеті күн бұрсат беріпсің, қазылған ұрғы керіпсің, айтсам айтқан тілімде, албастығың белінде, түгетмек болдың күніңді, баш аяғын жейдіріп, күчөттің қарақы
жатайды, Құдайдың қылған иш екен, атаңның көрушім дейді, мен көрбегенмін мындайды, қақшап айтып Манасқа, ошондо қыраның алмаң бөй қашқа, уызын жиып алғанша, бозала желек қызыл ту, ой-бойлығын ызы чу, сұрнай тартып алыптыр, сүйіне тұрған Манжунын күні туып қалыптыр, арқалы мерген шыпшайдар, анық келіп қалыптыр, астынан адам өтпеген, оғы бекер кетпеген, қара жойулы шыпшайдар, жашыл кейіп тұр қойып, айдар қанның көкчөсін, чекеден ары бір қойып, көкчөнің оққа ұшырып, қырғыздар қату күйінді, қарағы тайман жүр, қатқырышып сүйініп, ментіп қалмақ тұрғанда, ошонда сарала менен аралап, дүмөктің алмаң баштады, қара жойулы шыпшайдар, қолында қылыш ойқыма, жара чап таштады, ала кеңдағы жеткені, бетте қалсаң ай жаңжың, ырғыта қойып өткені, арқасынан ерсірғақ, 6000 Манжумен қалдай, атқарып атқа салғыча, ағалаған жаңжыңын, аман елеп алғыча, ошондо қарасаң, ұзын бойлы кең дала, 21-де ұлбаға, қара болот қырғаға, қабыла Манас сырғаға, астындағы көк жебеш, чүй дегенде чуратты, чу түшіріп Манжунын, кес келгенен құлатып, қаршы шыққан қалмақтың қаншаларын сулатып, аралап бүлік сал деле, қарағы тай Манжуны, қақ ортасын тақ жарап, ошондо сырғаған, ай жаңжунға жеткен жерде жаңжунды, ошондо башын кесіп кетті. Баракелде. Чоң рахмат. Бар болуңуз. Мына ушундай ардактуу көрүүчүлөр, биздин ушул Айбек Жунусов агабыздағы мынакей азыр ушул жерден токтотуп калбаганыбызда биздин убактыбыз айтор Айбек агабызга аздык кылды болуш керек менимче. Эми убактыбыз ушундай экен, ошондуктан биз ушундай сизден суранып кеттик. Эми сиз ушул трансқа киргенде тынбай канча саат же болсо канча убакытка айта аласыз? Мен трансқа кіргенде мұны мен өзім саатыны белгілеп айтып көргем жоқ. Мен ушу көчмөндөр оюнуга кетип атканда ошондо ошо жерден Митал агалар ошолор айтып калды, ушу кадам жайдан айттым, ошондо Ошко дереби же Жалал-Абадтагы круговойго чейинби ошого чейин айтып барганмын. Бирок мен өзүм ал убакытты чектеп көргөн эмесмин. Мен молжолдоп мындай эме кылганда бир сааттан ашык токтобой айтсам керек деген же 2 саатка чукул ушундай айтсам керек деген эле тиянак менен жүрөм. Чоң рахмат. Азыр бизде анда ардактуу көрүүчүлөр, дал ушул биздин викторина оюнубуздун SMS сиздерге берген сурообуздун жообуну биз эми кабыл алганга аракет кылабыз, анткени убактыбыз аз экен. Бизде эң алгачкы байланышта көрүүчүбүз бар, кабыл алабыз дагы жоопторду угабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Кутмандуу кечиңиз менен. Рахмат. Мен бүгүн провокация чайлы чалдым эде. Таанышабыз, аты жөнүңүз ким болот? Каяктан чалатасыз? Мен Батем районуна караштуу Меңоргайдан чалып жатам. Атым Нурайым. Нурайым, биздин сурообузга жообуңуз барбы? Ооба, бар. Нурайым. Биздин берүүрү биздин атактуу Манасов, Алло. Алло. Алло, саламатсызбы? Биздин кийинки көрүүчүбүз болуп калды. Телекке каршы. Алло. Алло. 2015-жылдан бери бергеним келе жатат. Нурайым, сиздин акыркы жообуңуз, Ооба, бүгүндөн 4-декабрь токтомго ылайык кылынган. Шашпай сүйлөңүз. Азаматсыз, сизди куттуктайбыз, Нурайым. Эң туура жооп бердиңиз. Анда кийинкисини берейин, дароо кийинкисини тапкан болсоңуз, анда дагы бир сурообуз калат. Ошого туура жооп берген болсоңуз, анда биздин демөөрчүбүздөн чоң белекти аласыз. Даярсызбы? Даярмын, беребиз. Манастын кылычы эмне деп аталат? Биздин режиссерлор азыр жооптор чыгарып коет. Анда ойлонуп көрүңүз. Мен сизге убакыт берем. Манастын кылычы. Сыр найза, ак келте, анан зулпукор деп турат. Үчөөнүн бирөөсүн тандашыңыз керек. Манастын кылычы ак келте деп аталат.
Ак келте деп аталат, Акыркы жообуңуз бу? Нурайым, мен сиз менен коштошом, анткени бул жообуңуз туура эмес болуп калды. Саламатта калыңыз, мен кийинки көрүүчүнү кабыл алам. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы. Түз эфирдесиз, аты жөнүңүз ким болот? Саламатчылык. Мен атым Рахат, Кызыл Касабынан байланышка чыгып жатам. Рахат эже, биздин сурообузга жооп бересизби? Манастын кылычынын аталышы. Манастын кылычынын аталышы Сырнайза. Кандай? Акыркы жообуңуз? Сырнайза. Жок, мен сиз менен коштошуп калам. Сиздин жообуңуз да туура эмес болуп калды. Кийинки көрүүчүлөрүбүздү күтөбүз. Ардактуу көрүүчүлөр, бат-баттан келиңиздер, анткени убактыбыз аз. Кийинки көрүүчүбүз бар. Алло, саламатсызбы? Ассаламу алейкум, түз эфирдесиз. Мырза, таанышабыз. Манастын сынган эмеси кылычы Сырнайза го дейм. Атыңыз ким? Үсөн мырза, сизге чоң рахмат. Жооп туура эмес болуп калды. Биз кийинки көрүүчүбүздү дагы кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Ассаламу алейкум, кутман кечиңиз менен. Кутман кеч. Атыңыз ким болот? Атым Улукбек болот. Улукбек мырза, каяктан чалатасыз? Боз Адыр айылынан. Боз Адыр айылынан. Суроого жооп барбы? Бар, Зулпукор деп аталат. Зулпукор деп аталат. Азаматсыз, эң туура. Анда мен сизге экинчи суроомду берейин, Даярсызбы? Даяр. Манасты эмне үчүн чоң жинди деп аташкан? Акыркы жообуңуз бат-баттан айтасыз, бирок. Мына үч вариант чыкты. Тентек болгон үчүн дейт, манасты душмандардан жашыруу үчүн, анан койчусу Шопурдун койлорун союп жеп алган үчүн. Ошпурдун эмес бекен? Ошпурдун, кечирет, Ошпурдун, ооба. Жообуңуз? Ошпурдун койлорун жеп алгандыгы үчүн. Сиз менен дагы коштошом, тилекке каршы сиздин жообуңуз да туура эмес болуп калды. Саламатсызбы? Саламатсызбы, мен кайрадан Рахат. Рахат эже, манасты эмне үчүн чоң жинди деп атап коюшкан? Душмандардан жашыруу үчүн. Душмандардан жашыруу үчүн. Азамат, сиз эки суроого жооп бердиңиз, Ушундой болуп калдыбы, Рахат эже? Мен сизге дагы бир суроону берем. Тапкан болсоңуз, анда мен сизге белек берейин. Бул суроо мындай болсун. Манастын 40 чоросунун бири Алмамбеттин ата теги. Мынакей, бизде азыр мен сизге варианттарын айтайын. Кытай, Калмак, Казак. Кытай. Акыркы жообуңузбу? Ооба. Рахат эже, ойлонуп көрүңүз. Ооба. Азаматсыз, сизди куттуктайбыз, Рахат эжеке. Эң туура жооп бердиңиз. Бул албетте Манастын 40 чоросунун бири Алмамбеттин ата теги Кытай болгон, Каяктан байланышка чыгып атам дедиңиз эле? Кызыл Жол кварталынан. Кызыл Жол кварталынан. Азыр бизди көрүп атасызбы түз эфирден? Ооба. Көрүп атасыздар, Анда мен сизге мүмкүнчүлүк берейин, учурдан пайдаланып, калуу тилектер бар болсо, жолдоп алыңыз, анан эфирден сырткары сиз менен дагы байланышабыз. Калуу тилектер барбы? Ооба, бар. Менин кичинекей кайынсиңдим. Менин туулган күнүм менен чын жүрөктөн куттуктап кетебиз. Жалпы үй-бүлөбүздүн атынан өмүрүңүздүн ден соолугу үчүн, кыз адам болсун, кыргызымдын керегине жараган. Кимиңиз болот бул, Медина? Кайынсиңдим. Кайынсиңдиңиз болот. Чоң рахмат. Анда Рахат эже, бизде эфирден сырткары байланышыңыз, эфир бүткөндөн кийин, кандай жол менен алып кетесиз, мен сизге түшүндүрө кетейин, Рахмат, көп-көп келип туруңуз. Мына ушундай ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин негизи көрүүчүлөрүбүздүн көбү эле Манас тууралуу жакшы эле билет экен. Айтсаңыз, Айбек мырза, ушул Манасты үйрөнөм деген же болбосо таптаган шакирттериңиз барбы? Азыр таптаган шакирттерим жок, бирок буюрса балдар бар. Барабыз, чыгабыз дейт, баягы эми айыл жеринде болгондон кийин бар эле. Ошого карап эме болуп калат экен да. Бирок баягы үйрөнөбүз, үйрөтүңүз дегендерге сиз макулсуз. Ар дайым үйрөткөнгө даяр.
Жакшы. Демек, мына ушундай ардактуу теле көрүүчүлөр, эгерде кимиңдин баласы ушундай манас айтууга кызыккан болсо, албетте анда Айбек агабызга кайрылсаңыздар, балким жакшы бир манасчы сиздин уулдарыңыз да чыгып калышы мүмкүн. Ушул негизи манас айтып атканда бул баягы көзгө көрүнөбү, аян болуп түшөбү сизге дагы негизи? Жолсун баягы кээ бирлер айтат, баягы уктап жатып ушундай аян келип, анан туруп дагы айта бериши мүмкүн деген манасчылардын кээ бир интервьюсун окуп калдым да. Бул эми кандай десем, биздин Кыргызда ойлялык бул илгертен келаткан бар нерсе. Мисалы үчүн бирөөлөр бир өзүгө бир кокустук болорун же бир жакшылык болорун алдын ала билгендер бар. Мен мисалы үчүн өзүм манас айтып транска киргенимде ошол кайсы варианттан эле кайсы жеринен айтпайын, бирок транска кирип айтканымда мен ошол жашоо менен жашайм. Себеби ошонун ар кимдин баягы сүйгөн кесиби ардактуу дегендей, ошол мен ушул чыгармачылыкта манасчылык менен көп жылдан бери жүргөнүмө байланыштуу мен ошол манас айтканымда мен ошол нерсе менен жашайм да. Бул манас эмне үчүн ушундай сиз манасчы болуп калдыңыз? Же сиздин ушул уруңузда мисалы ата энең тарабынан бир кандайдыр бир манас айткан адам болгонбу? Бул менин апам өзү Нарындын ат башынан Кызыл Туудан болот. Ушул тага журтумдан болгон өзүм да мындай толук эме кылып көргөм жок, бирок баягы кээ бирлери көп эмеде айтышат го, баягы ген алмашканда ошондо балдар бир башкача эме болот, шыктуу эле эмедей болот деген ошо ушундай деп дагы ойлоп каласыз. Айбек мырза, сизге чоң рахмат. Эми убактыбыз деген ушундай экен. Сиз менен бирок көп сизди дагы баягы манас айттырып отургубуз келет. Эми тилекке каршы убактыбыз ушундай чектелүү гана болгондуктан мен сизге эркин микрофон берейин. Көрүүчүлөргө айта турган сөзүңүз болсо, анан учурдан пайдаланып ыраазычылыгыңыз болсо айтып алсаңыз болот. Мен жалпы эле кыргыз элиме өзүм туулуп өскөн, мени багып чоңойткон, баягы киндик кесип кирим жууган жериме мени колдогон жалпы менин көрөрмандарым, менин досторум, бул ата энеме, себеби ата энеге биринчи баарынан биринчи ата энеге ыраазычылык айтыш керек. Мен апама, атама, бир туугандарыма ыраазымын. Себеби мага дем күч берген биринчи ошолор. Менин мектепте окуп жүргөндөгү балалыктагы бүт досторум, тең туштарым, элим, жерим, агайларым, мурда Каратыкой орто мектеби болуп жүргөн, азыр Бердикул Ахматов атындагы орто мектеп болуп калды. Мен окуткан бүт мугалимдериме терең ыраазычылык айтам. Мага дем күч берген, мага өбөк, жөлөк болгон бул менин коллективим, анан мага эң чоң ишеним арткан, райондун деңгээлинде ушунчалык мени район деңгээлинде кармап, барктап, баягы куш балапан мезгилимден таптап өстүрүп, ушундай чоң жетишкендиктерге жеткенимдин бирден бир себеби бул Айсулуу Хаджаева, Кишимжан Кадырова, эжелерге жалпы эле мени колдоп, коштоп келаткан бүт чыгармачылык инсандарга, өзүм азыркы учурда Апа Жайнаков атындагы музыкалык драма театрында иштеп жатканым ушул коллективиме, себеби мен бул жерге келгенимде мен
сүйүнөм, сыймактанам да. Ушул театрда, ушул жерде баягы чыгармачылык адамдары менен мен бала кезимде көрүп жүргөн Мансур Парпиев, Алия Жамантаева, чогуу иштешип калганыңызга, Козубаев агалар менен кайра эле келип, ошолор менен бала кезимде ошолорду көрүп өстүм, бирок азыр келип коллектив сахналаш болуп, замандаш болуп жүргөнүмө мен бардыгыга терең ыраазычылык айтам. Чоң рахмат Айбек мырза, бизге эфирге келип бергениңиз үчүн сизге дагы ыраазычылык, эми чыгармачылык ийгилик каалайбыз, эргүү каалайбыз дегендей. Ардактуу телекөрүүчүлөр, ушу менен бүгүнкү дагы биздин эфирибиз жыйынталып бара жатат. Учурдан пайдаланып айта кетейин, биздин эфирибиздин демөөрчүлөрү Эркетай дүкөнү, сиз бул жактан жаңы төрөлгөн ымыркайдан баштап 16 жашка чейинки улан кыздарга оюнчуктардын, акыл өстүрүүчү оюнчуктардын бардык түрлөрүн жана ошондой эле кийим кечейлердин бардык түрлөрүн тапсаңыз болот. Дареги Баткен шаары Курманжан дүкөнүнүн арткы жагында жайгашкан. Жана ошондой эле андан кийинки биздин демөөрчүбүз бул Кыргызстан дүкөнү. Кыргызстан дүкөнү чекене жана дүң баада сиз ошол жактан үй тиричилигине керектүү бардык таттууларды, ширингтерди тапсаңыз болот. Дареги Баткен шаары Нургазиев көчөсү, Асылбек соода борборунун жер төлөсүнө подвалында жайгашкан. Бардык биздин демөөрчүлөргө рахмат. Демөөрчү болобуз дегендерге дагы биздин эшигибиз ачык. Ушу менен бүгүнкү биздин эфирибиз соңуна келип жетти. Кайрадан сиздер менен кийинки келерки жума күнү дал ушул убакыттарда бардык заман эсен жолукканга чейин деп коштошуп калам. Кызматыңыздарда аты жөнүм Расул Ахматов болду. Жана бүгүнкү жеңүүчүлөрдү да куттуктап, эфирден сырткары байланышып, биздин белектерди алып кетиңиздер. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.